Анда эмесе достор, мен сиздердин бооруңуздарды тазалоочу, ичеги карындарды тазалоочу, ичтин катуусун жок кылуучу, бооруңуздагы жырабай гепатозду жок кылуучу смузи үйрөтөм. Бул смузини мен дайыма эртең менен түштө ичем. Бул смузиге биз эмне кошобуз? Эң биринчи бизге блендер керек. Ошого биз кызылчаны атайын даярдап койдум. Бир кызылча болсо, ошол кызылчанын жарымы жетет. Кызылчаны биз майдалап кесебиз. Бул боорду абдан жакшы тазалайт. Билесизби, көбүнчө жырабай гепатозго боорго май каптаганда кызылча сунуш кылат. Анын үстүнө кызылча канды дагы жакшы тазалайт. Кандагы гемоглобинди көтөрөт. Эгерде бооруңузда май каптаган болсо, сөзсүз түрдө кызылчаны салат кылып жеңиңиздер. Ошол кызылчаны сок кылып ичиңиздер. Кызылча бул боорду абдан жакшы тазалайт. Андан кийин киви. Бул киви дагы адамдарды туура арыктатууга, иштеги жырларды, иштеги майларды, иштеги ичеги майларды, сырткы майларды кетирүүгө, боорду тазалоого майдан эң жакшы азыктар. Булардын баары жырабай гепатоз, кишечниктеги майларга жакшы. Билесизби? Майлар экиге бөлүнөт. Ичегидеги кан тамырынын ичиндеги ички майлар, анан сырткы майлар болуп бөлүнөт. Сырткы майлар булар биздин курсактарда жайгашкан. Ал эми кичине имбир кошобуз. Ичеги курттарга дагы имбир абдан жакшы. Канды суюлтат. Үшүкчөн болсоңор, мына имбир сизди ысытат денеңизди. Абдан жакшы. Имбирди дагы өз өлчөмүндө кошуп алдык. Көп деле кошпойбуз, бул керектүү өлчөмдө коштум. Эми сабиз. Сабизде обязательно С витамини бар. Соктор бар, сабиз согун да ичишет. Ошол сабиз согу дагы жырабай гепатозго жакшы. Ошону менен бирге ичеги майларды кетирүүгө жакшы. Жумшартат ичегилериңизди. Ал эми экинчи кошо турган нерсебиз бул эмне? Апельсин. Бул апельсин абдан сонун. Бул апельсин составында С витамин бар. Билесиздер, анча мынча компанияларда БАДыларында ушул апельсинден кошулуп С витаминдерди сунуш кылат. Жылуу суу куябыз. Сөзсүз түрдө жылуу суу куябыз буга. Эми майдалайбыз, Бисмилла. Сейдана, черный тимин. Бул чуть-чуть аз гана өлчөмдө мындай кылып туруп кошобуз. Бул пайгамбарыбыздан хадис бар, өлүмдөн башкасынын бардыгына шифа деген. Мына достор, биздин смузи даяр болду. Бисмилла деп ичебиз. Аллахым шифа берсин. Урматтуу достор, эгер сиздин бооруңуз таза болсо, ичеги карындарыңыз жылтыраган болсо, анда жүзүңүздө нур болуп, көздөрүңүз жанып турат. Ден соолуктун саламаттыгы биринчи орунда турат. Смузи ичип, ден соолугуңуздарды бекемдеңиздер.